Assalamualaikum Pak Sono. Osur. Döperas. Ne parası? Döperas. Nereye gelmiş eke? Ben Bişkek'e katını alğanı geldim. Endi kız толуп тура. Өзүм атты чайса. Өкүлатам бар. Та сонун катын табам. Но номерге чыгасың, серьезный жумуш. Акча да кылып аласың, катын да кылып аласың. Қоражайды қарағанға бұл жігітте жұмысқа алып атам қандай дейсің? Жақсы болып тұр ата. Тура айтасыз. Өлі прикольный бәк екен. Қана бардық эле балдар. Сіздей болсо жүрөгү таза, ардайым жардамга дайыр. Кичине симпатичный болгонуңузда. Доске. Жашоо бир келет. Чыгып алалы. Досым, койгон дос. Акча, быр. Мага качан катын алабыз? Can you remember me? I'm the one that picked the object. Yes, can you remember me? I'm the one that picked the object. Şef öldürdü beni. Мага акчаң кереги жок. Кызыңызды катындыкка берсеңиз эле болду ака. Мен Дöperaz'ın атасымын дейт го. Жалжалым жалгыздыктан тажап бүттүм. Неге боюңда кичинекей болуп калган? Кээ бир дос балдарым ошондой шылыңдап эме кылса мага оор дейт, кат дейт да. Дөпарастан ордунан. Боюм өссө эле сразу. Айтып коеюн деп. Көп интервью барганда айтам дейм, бирок айткым келбейт. Барыңыздарга салам. Бүгүн биздин этно подкастыбыздын жаңы өзгөчө коноктору Эмиль мырза жана Байман Сатыбалды уулу. Булар кимдер десеңиздер, жаңы чыгып аткан Дөпарас тасмасынын башкы каармандары жана идеясынын авторлору. Бул жака камера карап биздин көрүүчүлөр менен учурашып койсоңуздар болот. Байман сен могу кичинекей камера учурашат. Мен тиге карап учурашам. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Жакшы. Кандайсыздар? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Бишкекке көнүп калдыңыздарбы? Бишкек көндүңбү? Әле жок. Эмне жок? Әле жок. Айла жок. Жаккан жокпу? Айла жок көндүм дегенде айттыңыз го. Жакшы. Ошкого качан кайтайын деген ойлоруңуздар бар? Ошко буйруса мага кинонун бияктан кичине рекламасын кылып. Буйруса бияктара кичине реклама жакты кылып алып Москвага барып келели деп атабыз. Буюрса Москвага барып келип, анан кайра Ош тарапка барып, ар бир кинотеатрлар менен эл менен чогуу көрүп, кайра Бишкекке көлгө чейин барып келели деп атабыз. Ошон. Жакшы. Ошто дагы жабык көрсөтүү болду, Ошто биринчи Ошто жабык көрсөтүүнү кылдым, анан Бишкекте кылдым да. Жакшы. Кандай пикирлерди айтып атышат? Азыр тасма уже прокаттарга чыгып атат. Ооба, прокатка чыкты. Элдин барып көргөндөрдүн баардыгы эле жакшы комментарий берип атышат, сонун комментарий берип атат. Чынында кино өзүмө деле жакты. Башында монтаж бүткөндөн кийин жакпай аткам, андан кийин эл менен отуруп көргөндөн кийин өтө жакшы жагып калды да кайра. Жакшы. Бул сиздин канчанчы тасмаңыз? Түшүнбөй калдым башынан. Бул сиздин канчанчы тасмаңыз? Мен бул киного толук метражды киного биринчи жолу катышым. Мен буга чейин бааны кыска жерлерден. кыскача. Мен сизди Чайки Зайкинин экинчи частынан баштап таанып баштаганда, элдер сиздерди эми, мне кажется, Дөпарас тасмасынан кийин көбүрөөк тааный баштайт деп ойлоп атам. Мындан сырткары дагы силер вайндарды, роликтерди биргеликте тартасыздар. Деге силер кантип таанышып калдыңар? Кимге бердиң ошону суроону? Экөөңүздөр тең. Бул таанышканыбызга бир 3-4 жыл болду. Эми бул өз чыгармачылыкта жүргөн инебиз. Ырчы жигит, өзү ырдайт, голос жакшы азыр ырдатабыз.
Анан ошол буну мен ушул дөпөраска даярдап анан вайнга тартып кичине камерага үйрөнсүн деп ошентип атып эле анан экөөбүздүн вайндарыбыз жакшы болуп кетти. Ошол дөп расасмасына канча убакыт даярдандыңыздар? Анткени сиз бир эфириңизде 5 жыл даярдандым деген. эми 5 жыл даярдандым дегенде баякындай болду да. Сценарийди кайра баштан эмне деп коет эле, жанында главный ролдогу Байман ойной тургандай бир образ баланы бирөөнү жазгам, кайра аны өчүрүп коюп дагы бирөөнү жаздым. 3-4 баланы алмаштырып жазып акыр Баяманды жаздым. Анан бири тартайын деп атканда каражат жок болуп калды. Бир тартайын деп атып коркуп калып аттым. Анан ошентип анан кийин ушул жыл тарттым да буюрса. Коркуп калат. Эмнеден коркуп аттың сончо? Тарта алабы экем, тарта албайбы экем деп ушудан коркуп аттым да. Себеби мен жылда тартам деп атканда бир киного чакырып калат. Ал киного барып ойноп калам. Анан ал кинодон келгенден өзүм жумуштарым чыгып калат дагы ошол боюнча кийинки жыл тартайын деп ошентип калтырып атып. Анан могу быйыл 2-3 фильмге чакырды. Анан аларга деле отказ кылып. Бирок өзүмдүн киномо мурун немеге барып тартылдым. Апакай күйөө балага тартылдым. Анда деле Апакай күйөө балага тартылгым келбей айтып туруп тартылдым да. Эмнеге? Ойлонуп, себеби өзүм кином чыгытса бир аз киного башка киного түшпөй турайын деген ойлор болуп, анан тартылып коерунчу деп барып Апакай күйөө балага барып тартылып койгом. Ошондон кийин анан өзүмкүн тарттым да. Получается, кыштан кийин толук кандуу дөпөраска киришиптирсиз, жакшы. А сиз чыгармачылыкка деги кантип келип калдыңыз? Канчанчы жолу келдиңиз? Өзүңүздү биздин көрүүчүлөргө кененирээк тааныштырып кетсеңиз. Өзү негизи ырдаганга кичинекей менен кызгам. Анан айылда ошто окуп кеткен бир тууганым, анан дос балам бар. Ошол алып келип, ошто чыгармачылык чөйрөгө аралаштырган. Алып келип, ушу тамадалар менен тааныштырып, анан ошо той сферасына кошкон. Анан өзүм музыкальныйда окугам. Ниязалы атындагы училищеда. Не черт аласың? 4-курска чейин. Не черт аласың айтып койсоң? Флейта. Не айтар? Флейта. Флейта? Аны кантип чертет? Мындай кылып. Саксофон. Саксофон черте алам бирок. Комуз черте албайсыз. Комуз чоң болуп калат да. Благодарыңыз. Училищеда окудум. Анан мен өзү аккордеонго же вокалга тапшырам деп келгем да. Анан сварщикке тапшырдым да. Жок, мен келгенде же толуп калган экен да. Ал группалар толуп калып, анан убактылуу ошо үйлөнмө аспаптар бөлүмүнө тапшырып тур деген. Ал үйлөнмө аспаптар бөлүмүнө убактылуу тапшырып туруп, өмүр бою шат калып кеттим да. Бүткөнгө чейин. Аябай жагып тур да сизге анча. Жаккан деле жок. Жаккан. Элестеп темирден звук чыгар. Ар ким сиздерди Тасмадагы Эмиль байке, Вайндагы Эмиль, эми Вайндардагы мисалы Байман байке деп ар тараптан көбүнчө чыгармачылык жактан сиздерди тааныйт да. Чыгармачылыктан сырткары күнүмдүк жашоодо кандай Эмиль, кандай Баямансыздар? Мен билбейм, мен ушундай элемин го дейм. Көчөдө деле шайыр жүргөн жактырам. Настроением түшсө деле мындай шайыр жүрүп, күлүп жүргөнү жакшы көрөм. Байман, сен кандайсың? Билесиз го. Жашоодо эле ошондой эле шайыр эле жүрөсүз. Шайыр аябай серьезный олуттуу көрүнөсүздөр, эмнегедир мага. Эми серьезный боло турган жерде болосуз да. Айтып берейин? Жок, башка нерсе айтыңчы. Кызыктырып койдуңар да адамды. Жака кирип келатабыз да. Машина жуугабыз да. Жок, мында немегечи, офисиңерге келатабыз да. Эки бар го. Сөзү. Машинага боюң жетпейт десе. Болбойм, жуам деген суу чачабыз.
туфлим суу болуп калды, ошого чечпедим да. Азыр келип аткан суу болчу да бутум. Анан ошо бутуңуз жүрүп Чеч. Жок, болду. Андай эмес, алды. Ака дейт, өзүм офиске бут чечип келем. Бут чечип келем дейт. Ооба десем анда силер кирип тургула. Мен бутум жубалайт. Просто суу болуп. техникага кирип барат. Анан кийин азыр могу башта электе айтып эмне болду десе дараталып келдим. Дөпарастын ордуна бул дөпараст тасмасынын ордуна түндүктүк келиндин экинчи бөлүгүн тартам деген ой келген жокпу сизге? Жок, аны мен тарта албайм да. Себеби бул түндүктүк келин Респект Жабиров байкебиздики да. Респект Жабиров байкебиз октябрда буюрса түндүктүк келиндин экинчи частын тартам деди. Планда бар экен да көрсө. Планда бар. Анан ошого мен тарта албадым. Эми сурап деле тартсаң болот да, бирок эми Респект байке өзү сценарий жазып, өзү уже даярданып атат. Анан ошо мен көп жылдан бери ошо дөпараст отдельно эле бир дөпарастын бир образын жаратайын деген ойлорум бар да. Жакшы. Респект байке экинчи бөлүгүн тартса, сиз катышасыз ал жакта дагы? Ал жакта эми эпизод болуп катышам да ал жерде. Эпизод болуп. Анткени түндүктүк келиндин биринчи бөлүгүндө дагы дөпарас аябай элге жаккан, күлкүгө толгон жакшы бир каарман болуп чыккан да. Баягы бирөө комментарий жазыптыр да. Не деп? Кинону барып көрүп келдим, бирок кино жакшы болуптур, бирок түндүктүк келиндеги образдай ойнобопсуң деп жазгандар болду. Жазып атпайбы. Анан ага ответ жазып берип койдум. Просто көргөндөр деле айтышы мүмкүн. Неге ошондой образда ойнободу депчи. Себеби андай ал түндүктүк келинде мен эпизоддо эле ойногом да. Эпизоддо ойногон үчүн элге жаккан да, баягы орукчан көбүрөөк баягы деп ойногом. Ошого көп неме болгон. Главный ролдо болуп туруп, могу өзүмдүн киномдо баштан аягына чейин ошентип ойногонумда эл тажап берет элем да. Эл тажап кетет эле. Себеби баштан аягына чейин дей берсең тоже неме болуп калат эле. Ошого анан бул дөпарасын дагы экинчи части бар, бул экинчи частын дагы жазгам да. Экинчи частында уже бир аз башкачараак сценарий болот. Ошого көп баягы түндүктүк келиндеги образдай кылып ойногон жокмун да. Бир аз алыстап, мындай кээ бирки жерде эле деп эле ойноп койдум. Калганын мындай кадимкидей эле сүйлөп ойнодум да. Жакшы, ошо жабык көрсөтөтүндө биз көрүп, башында негизи аябай бай киши болуп чыгат, анан кадрдын, тасманын эң аягында дагы бай киши болот. Анан ошондо биз туруп калдык да, бул кантип байып кетти деген суроо чыкты да. Ошо экинчи частында. Анан башында да сиз айттыңыз го, эме деп, азыр ушул тасма менен көрсөтөм депчи. Биз күтүп аттык да, кайсы жерден байып кетти, балким кайнатасы байытабы деген ойлор келип атты да. Экинчи бөлүмдүн ичинде балким спойлер айтып кетесиз, кызыккандар көп. Экинчи частын да ошондо эле айтып бербейм, кинодо эле. Кинодо эле көрүнгөн жакшы го дейм. Азыр айтып бергенге чында азыр айтып берип алып анан мен айтып бергендер өзгөрүп кетсе анан кийин башкача болуп калат. Сен мынтип айткансың да деп чыгышат да. Жакшы, дөпарас тасмасы кимдер үчүн? Ата энелер үчүнбү же ар бир поколенияга жарай береби? Өзүнүн аудиториясы, көрөрмандары кимдер? Менин оюмча ар бир поколенияга жарай берет го дейм. Себеби азыр сен барып көрдүңүздөр да. Анан азыр кичинекей наристелер көп ооруп атат го. Ошол жерде ооруган адамдарга дагы кичинекей наристенин ооруганын дагы берди кинодочу. Ага акча берилгенин дагы неме кылдык. Колунда бар адамдар акча бербейт. Эми кайрымдуулук аз кылышат да, колунда бар бирок. Себеби мен өз көзүм менен көргөм. Мен ошол нерсени бердим да. Колунда өтө эле жакшы бай да, карантин учурунда. Анан баягы волонтер болуп жардам берип жүрдүк го. Ошол малда Бишкектен Ошко неме келип калды. Мындай бир аппарат келди, мындай оозго алып демалып турганчы. Анан бир 5-6 штук келиптир. Анан мага через звонок кылып, анан Ёма бар тозуп бир сторис кылып коючу дейт. Анан хорошо.
каяка барат экен десем, Кызылкаяга барат экен деди. Болуптур, Кызылкаянын больницасына барат экен деп ойлодум, дем бирөө салган окшойт. Мына Бишкектен бирөө салыптыр, рахмат, Кызылкаяга кетип атат деп мен барып тартып атсам, бир бала чүктүп атат машинасыначы. Атасы эко. Анан тартып бүтүптүр, анан кийин айтып атпайм. Бул Кызылкаянын кайсы больницасына барат? Силер тактадыңарбы деп атам, дем. Тактадыңарбы? Барган жакка барып калбайлыбы десем, баягы киши менен баласы айтып атпайбы, бул больницага кетпейли, бул өзүнүн үйүбүзгө кетип атат. Анан ошол жерде кызыкча болуп кеттим да мен. 6 штук аппарат. Бир үй бүлөк. Анан мен айттым да, неге бир эле штук жетет го десем, жок дейт, биз үй бүлөбүз менен алып коюп коелу деп атабыз дейт. Эми ооруп калсак биз ошо менен жок болуп калбасын деп атат да, эми баягы үйүндө турсун деп. Анан айттым да, эми байке ака нормально эле оорубайлы, нормально эле жүрөсүз го, андан көрө ушуну бир больницага апарып берип коюңуз, же кыйналып аткан бирөөгө берип коюңуз десем, жок деп машинасына жүктөп салып кеткенде, ошондон мага катуу тийген дагы. Кинодо дагы ошол нерсени берген аракет кылдым да. Колунда бар, өзүңөр деле көрүңөр, сейфинде доллар, акчалар толтура турат. Бүт нерсеси бай, колунда жетиштүү, бирок баягы акчасы турат, ошол кайрымдуулукту кылбай атат. Мен колумда жок болуп туруп, ошол акчаны алып туруп, барып туруп жаш балага берип койдум, беркиге сабак болду да, бай кишигечи. Ошондой нерселерди берген аракет кылдык. Күлкүнчтүү жери бар, сүйүүгө жетпей калган жерлери бар. Кинонун бардыгын да айтып берип койдум го. Дарыялык өзүнүн эмелери бар, Бар. Жакшы. Анан дегеле ушу тасма азыркы учурда чыгып атат, сиздерге пикирлер, отзывдар келип атат. Аябай мындай необычно, өзгөчө кандай пикир уктуңуздар? Балким сизге жеке каттарга айтып аткандар. Сага кандай энергия сизге айтып аткандар? Мага баягындай келди. Азыр экөөбүз тартылганга чейин сүйлөштүк го. Ошондой суроолор көп келди. Кинонун түшүнүксүз эмес мындай. Кетип атып 5-6 жолго өтүп кетет экен. Мындай, азыр мындай болот экен деп. Мисалы айтып атпайсың, кайнатасы бай болуп кетет экен, бай кылып коет экен деп. Көп ушинтип ойлойт экен да, кинодо. Значит, бул байдын кызын алып алат, ошонун акчасы менен байып кетет. Самом деле андай эмес. Ошого көп ушундай айтты да, мындай. Ар жака бурулуп турган аягынан бир жолго түшүп калат экен деп, ошондой Күтүүсүз окуялар көп экен деп. Сизгечи. Мисалы монун деле берки $100 алган жери деле күтүүсүз да, элдин баардыгы мен деп ойлойт. А самом деле келип караганда бул да болгон болот. Ушундай. Бул чыныгы достуктун бир кандайдыр бир белгиси деп болсо деле болот, Ошол нерсесин дагы берип атат, мени узатып атып, ошол $100 акчасын дагы мага берип атат да. Эмне себептен өзүңүз ошол нерсени кылган жоксуз деп айтайынчы. Өзүм Анткени романтикалуу болот беле деген болот, мына если логически подумать, сиз эметсеңиз. Өзүм кылсам адам күлбөй калат эле да. Сиздердин негизги максатыңар адамды күлдүрүү болчу. Эми тарбия кылып келатып туруп, анан күлдүрүп коюп, кайра тарбиялуу болуп, кайра күлдүрүп келаттык да. Мисалы, аны айтып берсек болот. Бүт жерге тарап кетти, немеге. Болот байкеге катын таап берем деп туруп, номер берип, Гүлшара эжеге чалып атпайбы? Ошол деле мен аракет кылып атпаймынбы агачы, катын таап берем деп. Анын аягына чалганда Гүлшара эже чыгып атат. Эле турайын, жийин деп. Бул самом деле мен буга чейин оштан келатып, эми элдин түшүнүгү жакшы түшүнсө, буга чейин мен көбүнө берип келгем да, номеринчи. Вот ушундай. Жакшы, жаныңызда отурган шеригиңиз аябай жакшы ырдайт деген имиштерди угуп калдык. Ошону бир күбө болсок кандай болот эле? Кинодо деле ырдаган. Кече жабык көрсөттү деле ырдаганда. Элдер мощный кол чабырды го бул ырдаган. Күтүүсү болду, чынтанда. Чогуу коштоп ырдап да койсоңуз болот, кошулуп. Мен ырда. Сүйлөбөйсүңбү? Мен жок, ооба деп атпаймынбы, сен ырдасаң мен кошулуп кетем. Кыскача ырдап берейин анда.
Çamalı beleng bermettin, çabırkap жүрөк дегдеттин. Кароосуз калган кайыктай, кайыр кош жаным sen кеттиң. Sen кетtin. Karap karap kayradan seni samap. Güttüm 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 güttüm. Жалым жалгыздыктан тажап бүттүм 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 бүттүм. Көпөлөк гүлгө кона албай, көңүлүм сендик бола албай. Айрылсам сенден аргам жок, сендейлер сендей бола албайт, бола албайт. Карап карап ай кайрадан сени самап. Güttüm 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 güttüm. Жалым жалгыздыктан тажап бүттүм 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 бүттүм. Жан эркем жалгыздыктан тажап бүттүм 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 бүттүм. Молодец. Фантазим. Молодец. Жалгыздыктан тажап бүтсөң үйлөнбөйсүң. Кыскача ырдап берейин деп 3 куплет айтып, э? 2 куплет. 2 куплет ырдап койдуң, а? Ушу үйлөнүү темасы боюнча сиз бир интервьюга менин кемчилигим менен кабыл алган кызга үйрөнөм деп айтыптырсыз да. Бул менин оюм боюнча ооба чогуу бериптирсиздер. Сиздердин фастфудтун эмесинде кафеде айтыптырсыз. Анан менин жеке оюм боюнча бул эч кандай кемчилик эмес, бул Кудай тааламдан берилген өзгөчөлүк деп санайм да менчи. Анан сиз үчүн үй бүлө куруу качан курайын деп атасыз? Качан максатыңыз? Бой Качан пландап атасыз? Тамаша. Эми үй бүлө курганга анча шашылбай эле турам азыр. Эмне себептен? Сиздин соц тармакта аккаунттарыңыздан карасак шашылгыч эле окшойсуз. Жок. Үйдөгүлөр Мен билесиң, мен айтып берем. үйдөгүлөр үйлөндү деп атат эми. Азыр пока что шашылбай эле. Азыр шашылып эле оюңузда жок. Сиздин табитиңизде кыздар кандай болушу шарт? Болочокто келинчеңиз кандай болушу керек деп ойлойсуз? Өзүңүздүн каялыңызда. Келинчегимби? Келечектеги. Келечекте. Анан я азыр. Нара карап тур. Эми кандай десем, мен ата энем сыйлаган, бир туугандарым сыйлаган. Анан Эмне? Айтпайсың? күлдүрүп атпайсызбы сиз? Мен эмне кылып күлдүрүп атам мени? Бир нерсени айтып берет деп коркуп атпайсызбы? Жок, мен бияка карап эле турам. Ошо эң башкысы ушу мен ата энеми, бир туугандарымды сыйлап, алардын мындайча айтканда эң эркек келини болот да, эң кичинекейи. Үйдүн кичүүсүсүз. Мен кичинекеймин да. Бир туугандарымчы. Сөз келди да мага айтып берейин деп токтоп калдым. Ошо. Жакшы. Бул сизге аябай эле жеке суроо болушу мүмкүн, бирок эгерде сизге ыңгайлуу болсо жооп берип койсоңуз жакшы болмок. Боюңуз кичине болуп калышына бул эмне себеп болду? Балким медициналык тараптан кандайдыр бир натыйжасынан ушундай келип чыктыбы же дагы башка факторлор барбы? Айтасыз. Жок, сенин сурооңда мен каяктан мен. Ады эле мени коргоп атасыз да бир нерсе. Айтыңызчы ичиңизден айтып алып. Жок. Мен аз түшүндүңбү суроону? Же орусский вариантта айтып берип түшүндүрүп берейинби? Мен Орусский вариантта айтыңызчы. неге боюң мындай кичинекей болуп калган деп атат.
кандай тубасабы же мындай эми менин боюм мындай тубаса эмес, кичинекейимде кат ооруп баягы 3 жашымда ооругам. Кат ооруп больницага түшүп анан ошол учурда баягы немези күчтүү дарыларды алган үчүн анан сөөгүккө бир аз таасир берген да. Анан кичинекейимден баштап мына кара жумушка аралашып, анан оор көтөрүп, талай иштерин кылат элем. Оор көтөргөндөн ошо сөөгүккө бир аз таасир берген да. мен кошумча айтып берейинби? Чын айтканда мамлекеттен неме алып турат да. Не деп коет да? Пособие. Пособие алып турат. Эми канчанчы Үчүнчү группадагы майыптын сыяктуу дейм да. Майып сыяктуу не майып болгон? Май билем. Пособие алып турат бул ай сайынчы мамлекеттен. Анан Алып турат элем мурда. Аз деле алат. Аз деле алат. Аз деле алам. Анан буну көп жерге айтпайт. Анан просто азыр бунун бою тууралуу сүйлөп калганда мен айтып коеюн деп. Көп интервью барганда айтам дейм, бирок айткым келбейт. Бул момундай өзүнүн немесин көрсөтүп атат же бир нерсе болуп атат деп баягындай болуп кетпесин деп. Анан экөөбүз көппү болду? 1-2 жыл болуп калды, по-моему. 2 жылдан бери кылып келет бул нерсесин. Анан экөөбүз сүйлөшүп, анан мен 1-2 совет айтып, өзү деле тиричилиги жакшы эле, той топурдан акча табат, анан аны эмне кыласың деп айтам. Ал. Анан ошол пособиясын ай сайын алып туруп, бир үй бүлөгө берип турат ай сайын. Өзүнүн эми катуу тийсе элге катуу, буга го катуу тийбейт, себеби экөөбүз жакынбыз. Элге катуу тийип калышы мүмкүн айткан сөзүнө. Йома комментарийлерге баягындай жазышы мүмкүн, йома өзүнчө баягындай болбой депчи. Майыптын пособиясын алат бул, бирок өзүнө иштетпейт. Ошону алып башка бир үй бүлөнүн кайрымдуулук кылып, светин берип коет. Көбүнчө светин бир үй бүлөнүн светин төлөйт. Эми ал свет деле бир 3-4 миңдей болуп кетет. Ошонусун ай сайын М банкына салып коет. Жакшы. Сиз өзүңүздүн акчаңызды мындайча айтканда бир үй бүлөгө жардам берет экенсиз. Ой, эми ал көп деле акча эмес, мындай келгенде көп деле акча эмес, бирок ошону өзүнө иштетпейт. Өзү алат, анан апарып бирөөгө берип коет. Жакшы. Анан мынтип сиздин боюңуздун үстүнөн тамашалагандар сизге катуу тийбейби? Жок. Катуу деле тийбейт. Секинет. Катуу деле тийбейт, секинет. Дөп парасы менен Тасмадагы өсөрдүн достугу Тасмада аябай көп адам таасирленди да. Анан тагы спойлер болуп калбасын. Тасманы кандай айтсам, негизи эле Тасманы көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Анан ал эми сиздер үчүн чыныгы достук деген бул эмне? Чыныгы досторуңуздар барбы? Жакын кандай досторуңар бар? Алар сизге кандай колдоо болушат? Мен эми ушул жерде мен айтайын. Чыныгы досторум, менде дос көп, өз ачыгы. Досторум, анан инилерим аябай көп. Анан бул эми биринчи кином болду да, мен эпизоддук кином болду. Өзү жардам деле сурабайм, жардам сурабайм. Бирок могу кинону тартканда көп достор, мындай кээ бирки достордун жүзү ачылып билинип калды да. Кандайча? Эми буга чейин мен достуктан үзүп коюп же баягындай кылбадым, но бирок ага чейин мен көп жардам бергем да. Эми жардамымды доомат кылбайм. Бирок ал досторго да, эми кээ бирки досторго бир звонок кылып же мындай кылса колуман келишинче жардам берип, азыр деле ушундаймын. Түн жарымда деле звонок кылса деле ордуман туруп барып жардам берген аракет кылам да. Анан могу кинону тартып атканда айла жоктон суранган күндөрүм болуп калды. Ошол маалда болду деп туруп өчүрүп койгондор болду да. Себеби ага чейин мен көп досум деп жүргөм да. Аз деле досум, бирок бир аз кичине жүзү ачылып калды да. Анан ошого айтканым, достун дагы дос болот экен да. Тандалган дос болот экен дегендей. Мен ошентип ойлоп калдым.
ойду келди эле ар кимди дос деп жүрөбү. Досум десе эле, досум дей бербеш керек экен деп ойлоп калдым. Ушу чыныгы достук оор күндөрдө. Ал досторума караганда, бул Баяман менен канча жаш кичи болсо дагы Баяман аларга караганда эркекче дос да. Сиздин чыныгы досторуңуз, чыныгы достук деген эмне? Бул да достор только кыздар. Анан кантип үйлөнбөй жүрөсүз жолуңузда? Алар просто достор да. Френд зонадабы алар? Эми достун эң жакшысы бул классташтар дейт го. Чынын айтканда классташ достон башка дос деле эмес экен. Неге антип ойлойсуз? Классташ досторум бар эми. Кээ бирлери мындай мени кичинекейимен бербай шылдыңдап эме кылып, бирок алардыкын көтөрөм да. Мына чыгармачыл чөйрөдө кээ бир дос балдарым ошондой шылдыңдап эме кылса мага оор тиет, кат тиет да. Себеби ошол кичинекейибизден бери чоңойгонго классташ достор жакшы деп айткан да. Алар менен да көнүп калгансыздар да, ошол себептен болсо да керек. Кичинекей кезиңизден чоңоюп калгандыктан да. Жакшы. Асыр болуп калды. Жөн отуруп Эмиль мырза, тасма чет өлкөдөгү тартылган кадрлар менен башталат экен, анан чет өлкөдө тартылган кадрлар менен бүтөт экен. Бизде эч кандай секреттер жок, сырлар жок. Тасмага канча каражат кетти? $60,000 киргиздим. $60,000. Ооба. 30 миң мен коштум. Тамаша. Сизге актер катары жакшы эле төлөп бердиби? Чында Төлөгөн жокпу? Бербеди го. Качан бересиз? Үйгө коңоп койду. Подвалга коңоп тамак бербей койду. Если сизге жардам керек болсо унутуп койсоңуз соткайгы. Кандай эле? Мындай. Же көзүңүздүн иш жагынан койсоңуз. Же аны бутун менен бүтүп Жетерет билген. Кинодо бардыгына бердим. Колумда иштеген балдарга деле бердим. Алды бул деле, кантип албадым. Албадым да. Ашылат атпайм. Дөпарастын ролун айынан атам менен сүйлөшпөй калгам деген интервьюда бериптирсиз да. Анан азыркы учурда кандай? Жакшы элеби бардыгы? Бул ал түндүктүк келиндеги деп барып атам неме болгон да. Эми жаман көрүп неме болгон. Эми ушундай да тартыласыңбы депчи. Анан кечээ 3-сентябрда Бишкекте жабык көрсөтүү кылып, 2-сентябрь Ошто кылдым да, бир күн мурун. Анан Ошто кылып атамды эми алдыга отургузуп, анан экран түбүнө отургузуп жабык көрсөтүү кылып. Анан өзүңөр деле көрсөңөр болот, себеби бул менин мечтам болду да, киночу. Эми билбейм башкаларга кандай болушу мүмкүн, эми көп эле тартып уже оңой болуп калды. Эртең мен башка кино тартсам, секин мага деле уже оңой эле сезилип калат. Бирок кинонун оңойчулугу жок да. По-любому кино кыйноо дегендей. Анан ошо кинодо мен жабык көрсөтүүдө сүйлөп атсам, ошо өзүм Инстаграмга киргизип койгом. Көзүмө жаш алдым да. Көзүмө жаш алып, элдин көзүнчө. Аны эмнеге? Себеби алдымда турсам, атам себеби неме болду да, мурун сахнага чыкканда атам чыгып кеткен эле да. Ошол нерсени эстедим дагы. Кече сүйлөп атсам, ордунан туруп көзүнө жаш алып, илеп кол чабаттыр да. Анан ошол жерде көзүмө жаш келип кетти. Биринчиден сүйүнгөнүмө дагы, анан атамды көрүп дагы анан көзүмө жаш алып кеттим, себеби өзүмө баягындай неме болдум да, мына дедим. Кино образым элге жакшы болуп, жакшы таасир менен элге таанылып аткандан кийин, значит, атам деле мурун билбей туруп чыгып кеткен, жаман көрүп чыгып кеткен, азыр чыкпай ордунан туруп алып, сыймыктанып, кол чабып аткандан мен дагы көзүмө жаш алып кеттим. Ошол азыр жакшы
Мен де операсын атасымын дейт го. Сыймыктан айтып атканда азыр уже. А сиздин үй-бүлөңүзчү? Келиштиби же көрсөтүүгө көрүштү же көрө элекпи азырынча? Мен деле ата энем келип көрдү ошто. Ошто ата энем келип көрдү. Бирок мен биринчи кином болгон үчүнбү же мурда башка мындай кыска немелерге катышып жүргөн үчүнбү реакция деле кылбадым. Гөнүм шадат болуп калыптыр. Кино жакшы туруп болду деп койду болду да. Баягындай сүйүнүп анан баягы мен балам кино антимитти деп реакция деле жок да. Кандай реакция болгон жокпу? Жакшы. Атаң башка киного кирип алган жокпу? Башка киного кирип алган жокпу? Аятка кирип алган жокпу? Жакшы. Трейлерди канча жолу көрдүңүздөр? Мен трейлерди алып айтпасам бир 38 жолу көрдүм окшойт. Жакшы эле билет экенсиз анда трейлерди. Эмне бар, кайсы кадрлар бар? Сизчи? Трейлерди Не алды сен? бир жолу. Бир жолу көрдүңүзбү? Мен муну эмне себептен айтып атам? Анткени биздин этно подкасттын аягында трейлер аттуу рубрикабыз бар. Бул кадрды мен аттан трейлерден скриншот кылып алдым. Тиги бурчта көрдүңүздөрбү? Ак менен жабылып турбайбы? Ошол жакта бир статуэтка сыяктуу бар экен да, кичинекей. Ал кайсыл жаныбардын статуэткасы, ал эмне? Эсиңиздерде барбы? Эле? Арстан беле? Жок, арстан эмес, мында балыкка окшошпу бир нерсе эле да. Таап көрүңүздөр. Эле? Ошо эле. Жок, мындай бир вазага окшош да. Вазага окшош. Баягы тыйын сала турган же бир Акыркы жоңар жаныбар. Жаныбар, ооба. Подсказка берип атпаймынбы жаныбарды? жаныбар ошо. Ошо бир жаныбар Балким таппай рандомно атабыз. айтып көрөсүздөр. Мышык болуш керек. Сиз мышык деп ойлойсуз? Мен по-моему аю эмес беле? Жок. Аю эмес эле. Мен баягы балыкка окшош. Балык деп ойлойсуз, э? Балык деп Жакшы. ойлойм. Ал жакта күчүк болчу. Күчүк болчу да. Ушу күчүк бар беле? Кийинки кадр мага ак менен жабылып турбайбы? Ушул жакта жанакындай эмне деп койчу эле? Күрөк эмелер бар экен да. Кыргызчасы унутуп калдым. Күрөк кетмендер бар экен. Канчоо бар ошол жакта? Канчо? Катары менен тизилип туруптур. Биякта күрөк бар экен эле. Ооба, күрөктөр кетмендер бар болчу Күрөк экен. болуш керек эле. Күрөктөр биякта эле да. Ара болуш керек эле. Ара бар эле. Ара кычкач болка салка болуш керек. Ооба, ошондойлор бар. Мейли, канчо ошол жакта. Канчо? Толтура. Толтургондо именно кадрга түшкөндө керек мага. Жан каяктан? Рандомно айтып көрүңүз балким. Ара бар эле. Ара бар эле анан 2-3 мыкка илинген бир нерсе бар эле да. Билбейм. Ачып көрөйүнбү? Ачып көрчү жана. Ал жакта көрдүңүз. Күрөк бар экен Айттым го. Той. Канча экен санабайсызбы? 1 2 3 4 5 экен. 5 экен. Көлөкөс экен арттагысы. Ооба. Ушуну сурап аткам да мен. Жок. Кино көрдүк билебиз. Сизден мен жакшыраак билем. Жакшы, кийинки кадр. Мага ак менен жабылып турат. Ал жакта жанагы громкоговоритель бар экен да, ошол кандай түстө? Кара. Деп ойлойсуз, кара. Бу билбесе керек. Рандомно айтып көрүңүз эми. Кызылбы? Сен кызыл деп кой да. Көк. Көк деп ойлойсуз, кара Кара. деп ойлойсуз. Кызыл болчу. Точно айткан экенсиз. Мен просто мындай кызык болсун деп атам да. Кийинки могу ак менен жазылып турган жакта кайсыл предмет жаткан, эмне буюм бар ошол жакта? Жок, мен мына күн чагылып неме чаңылып атпайбы? Тиеп атат да ошого. Не бар эле деп. Мен мындай кылып телефонуман көрүп койсом болобу? Анын ичинде эмне барбы? Ал жерде неме болсо керек эле. 5 жыл десем 5 жыл камера турат. Бешилка биякта турат. Жок. Неме бутылка эмес беле? Билбейм Мынаны өчүрбөпсүң да, мына жерде эмне бар эле. мен. Аны сиз дарып айтасыз да. Жок, билбедим мен. Мен пас. Неме? Бутылка деп коеюн мен. Байкалашка болуш керек. Бакалашка деп ойлойсуз? Бутылка деп. Бөкө бир эле да. Бутылка.
макул. Ал жакта блокноттор бар болчу. Кинону баштан көрөт окшойт. Кийинки кадр. Атете артта кыз турбайбы? Ошонун көнөгүн жаап койгом да, кандай түстө болчу Ак эле? көнөгү? Акты бересиз? Ак бул молочный ушундай да эми. Ак менен молочный экөө бирде турабы? Жок, экөө башка түстө. Анда молочный анда. Молочный бересиз. Сен жакшы билесиң кыздарды. Жок. Жана Ошол көктө. Көктө. Туалеттен чыгып туруп бир беле сүйлөп кеткен кыз жак ошо. ал эмес. Ошо. Ал кыз эмес. Ошо. Кино көрөлү. Ал кыз эмес. Бир тест айтыңыз. Кызыл мен сейме молочный эле деп атам. Сен актап кой. А болуптур ак. Ак тест. Ак болчу чындыгында. Кийинки кадр могул жакта бир эме бар экен да, цифра бар экен да, сан бар экен, 2 сандын. Неме? Кепкаңызда. Канча деген сан? 83 83пү? 83 деп бересиз сиз. Sıfır aldı. Sıfır ağır biliyorsun. 83. 83 деп бересиз. 26. Ame 83 bir каяктан da. алдыңыз? 83 bir yağında da. Урматтуу достор, тасмага келсеңиздер болот, тасма көрүп кетсеңиздер болот. Кече баягы кинотеатрларга барып отзыв аласың го. Ошондо бир аксакал киши сону сүйлөптүр да. Үйдө жатып, телефон чукулуп, компьютер чукулап отура бербей, кинотеатрга келип кинолорду көрүңүздөр, кыргыз кинолорун көрүңүздөр деп айтыптыр да. Анан мен дагы айтам, не только биздин кинобузду эмес, кыргыздын кинолорун колдойлу. Чет мамлекеттин кинолорун, биздин кыргыздын кинолору момундай болуп атат, тигиндей болуп атат дей берсе, комментарий жаза берсе, кыргыз киносу өнүкпөйт деп ойлойм. Ошон үчүн деп ойлоп, именно биздин кинобуз эмес. Бардык киного барып көрүңүздөр, баа бериңиздер. Анан кыргыз киносу өнүгүп, анан чет мамлекетке чыккан аракет кылат. Ошол. Ошо келгиле кинону көргүлө. Жата бербейле. Ошо. Кыскандыңыз калды окшойт. Бойна жаса.